رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Assalamu alaikum кадырман көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Кудай таалам кармаган орозоңуздарды кабыл кылсын. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте акыйда жолбосо ишеним жаатында сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн биздин куттуу студиябыздын коногу устазыбыз Кенжетай Ажы Курмангожоев келди. Кенжетай Ажы Кыргызстан мусулмандардын аалымдар кеңешинин мүчөсү. Кош келдиңиз. Рахмат, Алла разы болсун. Кудай таалам орозоңуз кабыл кылсын. Амин. Орозо жеңил башталдыбы? Адатта өзү орозого кандай даярданасыз? Ушундан баштабайлыбы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллах, ассалату вассаламу ала расулиллах. Эң биринчи ар бир ибадат адам баласы үчүн берилген сыноо экен. Кудай таала ошол кылган ибадаттарды мындай даярданам, андай даярданам деп мактануудан алыспыз. Бирок колдон келген аракетти кылып, ошо мусулмандык бир парызды аткарганга аракет кылабыз. Кудай таалам ошол кылып аткан аракеттерибизди кабыл кылсын. Кыяматта ошо тосоктон калкан боло турган орозолордон кылсын. Абдан сонун. Эмесе негизги суроолорго өтсөк, Кенжетай Ажы, акыйда жөн эле ишенеми же адамдын жашоосунун негизи болуп эсептелеби? Бизде динибизде негизги 3 бөлүктөн турат. Ислам шарият өкүмдөрү, ишеним, акыйда. Биринчиси акыйда жана ишеним болсо, экинчиси адаларым маселелери, аны фикх деп айтылат. Акыйда ишенимине илмул калам деп айтылат. Ал эми үчүнчүсү болсо адиб ахлак же болсо илмут тазкия же тасаввуф деп айтылат. Ал эми бул акыйда ошол экөөсүнүн, ошол шарият өкүмдөрүнүн үчөөсүнүн эң негизгиси болуп эсептелет. Эгерде адамдын акыйдасы, ишеними туура болбосо, анын окуган намазы, туткан орозосу, кылган жакшылыктары бардыгы эсепкө өтпөшү мүмкүн да. Ошондуктан акыйда бул зарыл. Ар бир мусулмандын жүрөгүндө мусулманды мусулман эместен, мусулманды башка дин өкүлдөрүнөн, шариятта динди бөлөт. Адиянус самавия, ал адиянул вадия деп. Адиянус самавия дегенде асмандан түшкөн диндер. Ал адиянул вадия деп адам баласы өздөрү ойлоп чыккан кээ бир дини бир ритуалдар бар да. Адам баласы өз ойлогон, бирок жараткан Аллах тараптан пайгамбар жөнөтүлгөн эмес. Кайсынысы болбосун, ислам дининин өзгөчөлүгү, ислам динин башка диндерден айырмаланып турган нерсе бул ишенимде. Алла Таалага кантип ишенебиз, пайгамбарга кантип ишенебиз, өлгөндөн кийинки тирилүүдөгү көз караштар. Мисалы үчүн башка диндерде деле өлгөндөн кийин кайра тирилүү туурасында көз караштар бар. Исламда да өлгөндөн кийинки кайра тирилүүдө көз караштар бар. Кайсы бир мусулмандын көз карашы ушул Курандагы, сүннөттөгү, пайгамбардын жашоосундагы өлгөндөн кийинки кайра тирилүүгө болгон көз карашы түз туура болсо, анда адамдын ишеними туура, анда адам тозоктон кутулду. Пайгамбар туурасында ишеним. Мисалы үчүн пайгамбарлар деп деле пайгамбарлык келген деп, мисалы үчүн буддисттер Будданы айтышы мүмкүн, жана Конфуцийди айтышы мүмкүн, ушуга окшогон ар кандай нерселер бар да. Бирок исламдын назарында пайгамбар деген ким? Пайгамбардын функциялары эмне? Пайгамбар кандай адам болуш керек? Пайгамбарлар эмне кызматтарды аткарат? Пайгамбарларга эмне нерсе дурус? Пайгамбарларда эмне нерсе болушу мүмкүн эмес? Ошол нерсени исламдын көз карашында түшүнүп, окуп, билип, ошону кабылдаганда ал адам мусулман болот. Жана ошол ыйман ал адамдын тозоктон кутулушуна себеп болот. Ошондуктан иншалла биздин устаздарыбыздын, аалымдарыбыздын баардыгын ошол интернет желелеринде баягы акыйда туурасында айтып, Аллага болгон ишеним, пайгамбарга болгон ишеним, анын зарылдыгы туурасында айтып аткан маселелердин баардыгы ушунда да. Мисалы үчүн Алла Таалага эмне нерсе жараткан Кудайга биз ишенебиз да. Ааламды жараткан Алла дейбиз. Алланын сыпаттары бар. Алланын сыпаттары менен таанышыбыз керек. Эгерде ким Курандагы, сүннөттөгү биздин ахлу сүннөт вал жамаат акыйдасындагы ишенимден ошол ишенимге дал келбеген ишеним менен Кудайды мен тааныйм десе, ал адам адашкан болот. Мисалы үчүн бизде исламда мутазилиттер дегендер өткөн экен, хавариждер дегендер өтүшкөн, жабрия дегендер өтүшкөн. Толтура баягы адашкан ислам агымдар өткөн да.
Бирок ошолордун жалпы ахли сүннөттөн айырмасы эмне? Алар деле мусулманбыз деген. Алар да Куран окуган, алар да биз окуган хадистерди окуган. Бирок эмнеден айырмаланып атат десе, ошол Аллахты тааныткан көз карашта. Өзү негизи акыйдага келе турган болсо, акыйда негизги 3 негизги чоң темадан турса, биринчи бөлүгү жараткан Алланын заты, анын сыпаттарын изилдеген, окуткан, жараткан Аллахты тааныткан бөлүм болот дагы. Ошол маселеде жанагы исламдагы 70тен ашык деген, адашты деген баягы фиркалар дейбизби, жамааттар дейбизби, баягы мазхабтар дейбизби, ошонун бардыгы ошондо талаш тартыштын бардыгы. Ошон үчүн жалпы ахли сүннөт уламалары, аалымдары ижма кылып бир оостон бир сөзгө келген акыйда бул ошол Матуриди жана Ашари акыйдасы. Демек, Алланын сыпаттары болобу, пайгамбардын сыпаттары болобу, ошону биз Матуриди акыйдасынын негизинде биз кабыл алып, ошону түшүнүп, ошондой экен деп билсек, анда биздин акыйдабыз ахли сүннөт болуп эсептелет. Эгерде ошол Алланын сыпатына келгенде кээ бир шиялар, кээ бир хавариждер, кээ бир равафиттер, же болбосо кээ бир жабриялар, кадариялардын түшүнүгү менен, же мутазилалардын түшүнүгү менен ошол маселени карап алсак, анда биз ахли сүннөт вал жамаат багытынан адашкан болобуз дагы, өзүбүздөгү жахилдикти, билимсиздикти, Кудайды таануудагы ошол нерсени үйрөнүп албагандыгыбыз үчүн күнөөкөр болобуз. Ошондуктан аалымдарыбыз бизге чакан азыркы биздин ач тири барак менен 3-4 барактыкка бүт Курандагы, хадистеги акыйдаларды жыйнап туруп, таблицаны бизге топтоп берип койгондой эле, 2ден баштап 9га таблицаны жаттайбыз го. Ошо менен чагып туруп эле баягы базарга барып соода кылганда алып кошуп окатын кыла бересиң. Кудду ошондой Пифагордун таблицасы сымал эле аалымдар Курандагы сүннөттүк акыйданы чакан барактарга киргизип койгон. Ошону окуп түшүнүп алсаң, Куран сүннөттөгү негиз каймактарын берип койгон. Ошол акыйданы окуп үйрөнүп, бул оор эмес. Жөнөкөй мен мусулманмын деген адам деле бир 3 күндүн ичинде, мейли ары барса 1 жуманын ичинде Кудайды таанып алышы мүмкүн. Ал эми биздин жашообузда максат намаз окуп, орозо кармап, зекет берип, аж амалдарын аткаруу, шарият өкүмдөрүн аткаруу максат эмне? Максат жараткан Аллах Тааланы таануу. Ошон үчүн ишеним деген эң зарыл нерсе жанагы Курандагы аятта Аузу биллахи минеш шайтанир раджим ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун. Ушул аятты Ибн Аббас үчүн тафсирлегенде, мен адамдар менен жиндерди жаратпадым, бирок жараттым эмне үчүн дегенде, мени таанышы үчүн деген. Көптөр баягы котормосунда илля лиябудун деп туруп, мага ибадат кылыш үчүн деп тафсирлешет, которулат. Бирок Ибн Аббас радияллаху анху Курандын тафсирчиси, пайгамбар айткан таржиманул Куран, Курандын тафсирчиси деген. Ошол адам буну антип айткан. Бул адам мени таанышыңар үчүн лиарифуни деп тафсирлеген да. Демек, ар бир адамдын бул дүйнөдөгү милдети Кудайды таануу. Ошон үчүн кимде ким бул жашоого келди дагы жараткан Аллах Тааланы тааныбастан өтүп кеткен болчу болсо, кайран өмүр күйдүү болот. Ошон үчүн Имам Азам рахматулла алейхиде ошондой эме бар экен да. Кайсы бир адам жаралса дейт, бирок ал жашаган чөлкөмдө эч кандай пайгамбар келбесе, эч кандай динди үйрөткөн бирөө болбосо дагы, ошо Алла берген акыл менен муногул адамды жараткан жалгыз жаратуучу бар деп туруп, акылы менен Аллахты таануу ага милдет болот деген да. Демек биз ошондон ошону түшүнөбүз. Демек бул жашоодо мусулмандын негизги максаты Аллахты таануу. Бирок Аллахты тааныгандар көп азыр. Маселе Аллахты Куран сүннөттүн негизинде таануу. Өз бет алдынча эле мен мусулманмын деп, Куранды өзү каалагандай тафсирлеп, хадисти өзү каалагандай тафсирлеп, эч бир ислам окумуштуусу айтпаган пикирлерди айтып, ушундай подкасттарды берип, интернетке чыгып, элдин башына айланып жүргөн кып-кыргыз эле мусулман, мен ушул Куранды түшүндүм деген элди адаштырган, бирок ошондой мусулман бир туугандар жок эмес. Толтура да. Ошондуктан мен жалпы ушул убакыттан пайдаланып ошону айтат элем, жалпы мусулмандар акыйданы үйрөнүүдө же дин маселелерин үйрөнүүдө көрүнгөн эле интернеттеги чыккан адамдардан сабактарды уга бербеш керек экен. Өзү 3 шарт бар экен да. Биринчиси, аалым динди, хадисти же акыйданы же тафсирди сүйлөп чыгыш үчүн биринчи санады муттасил деп коет. Санады муттасил дегендин мааниси ошол устаздардан уланып келген чынжырга илешкен болуш керек.
Жана азыр бизде ижаза деген сөз белгилүү. Ошо ижаза деген ошол аалымдардын чынжырына илешкен адам болуш керек биринчиси. Жөн эле өз бет алдынча чыгып эле самоучка окуп эле Куранды өзүнчө окуп эле хадисти өзүнчө окуп эле молдо болуп чыккан молдо эмес да. Ал жөн эле маалыматы бар адам дин туурасында. А чыныгы молдо кандай? Атайын устаздын астына барып чөгөлөп, ошонун ар кандай таалим тарбиясын алып, анан кийин ошол устаз эми мен сага билгенимди окуттум, эми сен бөлөк бирөөнү окутсаң уруксат десе, ошол адам динди сүйлөсө укуктуу. Анан кийин экинчи маселе, сүйлөгөн сөзү жалпы ахлы сүннөт вал жамаат аалымдары кабыл кылган акыйдага каршы келбеш керек. Фикка каршы келбеш керек. Шариатка каршы келбеш керек. А кээде ошондой экен да, кээ бирөөлөр келет дагы ошентип туруп, инсанбыз, кээде келип туруп, эч бир имам Азам айтпаган, имам Матуриди, имам Ашари айтпаган, каяктагы бир асмандагы бир нерселерди айтып чыгып салышыбыз мүмкүн да. А демек ошондой жалпы тети миңдеген 1400 жылдан бери келаткан ислам аалымдары чыкпаган нуктан чыкпаш керек. Демек чыгып кетти, ал адамдын ал сөзү кабыл кылынбайт. Үчүнчүсү кабулул машайих дейт экен. Кабулул машайих дегенде ошол өзүнүн заманындагы аалымдарда ал кишиге ошондой кылып, бул киши ошол устаздан окуган, бул кишини уксаңар болот деп молдолордун арасында, биздин кыргыз тилинде айтканда, молдолор а кишини молдо катары кабылдаш керек. Укса болот, андан окусаң болот деш керек. Азыр бизде мисалы үчүн жанагы интернеттеги сабак өтүп жиберген кээ бирлерди карасаң, же пайгамбарга барган, чынжыры кадалган жери жок. Айткан сөзү ижмага каршы келет, эч кайсы молданы молдо деп тааныбайт. Демек, бул адам динди жайып, акыйданы жайып, фикты жайып, мазхабты жайым деген ниети туура болушу мүмкүн. Бирок бул адамда негизги керектүү курал жарак, бул илим да. Негизги курал болбогондайын бул адам эртең барып адашат. Анан эң жаманы элди да адаштырат. Мен эми азыр эки суроону бир берейин деп турам, себеби дегенде мен бере турган суроонун жообу дагы жарым-жартылай айтылып калды, бирок ошентсе дагы ушул суроону кошуп коеюн. Намаз, орозо сыяктуу эле ушул амалдар бар да, намаз, орозо сыяктуу биздин кылып жүргөн амалдарыбыздан мурда ишеним бекем болуш керекпи? Андан кийин эле адам жакшы амал кылса да ишеними туура эмес болсо, анын абалы кандай болот? Ооба, биринчи очередте ишеним туура болуш керек. Ишеним акыйда, Кудай туурасында ишенимиң туура болбосо, окуган намазың пайдасы кетет. Туткан орозоң, салган мечитиң, берген кайыр садакаң, фитир садакаң, зекетиң бүт баары күйүп кетет. Ошондуктан биринчи очередте мусулман адам жараткан Аллахты тааныш керек. Мисалы кандай десе, пайгамбарга тиешелүү сыпаттар бар да. Мисалы мен айтып кетейин. Пайгамбар катары пайгамбарга дурус болгон сыпаттар бар. Пайгамбарга ичет, жейт, үйлөнөт, бала чакалы болот. Бул пайгамбар инсан дурус болгон. Пайгамбар адам катары бизде эле грипп болгондой ал деле грипп болушу мүмкүн. Экинчи, пайгамбарда табылышы милдет болгон сыпаттар бар. Мисалы эмне десе, биринчиси чынчылдык. Пайгамбар эч качан калпычы болушу мүмкүн эмес. Биз адамбыз да, кээде адамдар билет, өзү жакын досун билет, кээде уктатып кеткен. Азыр деле кээде сүйлөп атканда анын калпайтып атканын кээ бирлер күлүп билип турат да, досу, бирок андан кыя албайт, бирок билип турат. А бирок пайгамбар алейхиссалату вассалам деги эле пайгамбарлардын бардыгы калпайтышы мүмкүн эмес. Эми бир адам келди дагы пайгамбарларга ишенет, Мухаммед пайгамбарыбызга ишенет. Бирок аларды ошо өзүнүн жана кээде алдап койгон, аркы беркин айтып койгон адам катары эле ошондой эле кабыл алат. Анда бул адам пайгамбар туурасында ишеними туура эмес. Бул адам ишеними оңдош керек. Ошол ишенимин оңдобосо, бул анын ыйманына жарака кетирет дагы. Кыяматта пайгамбарга ишениминде пайгамбардын намысына, аброюна шек келтиргендиги үчүн кылган амалы, туткан орозосу, ибадаты да кабыл эмес болуп калышы мүмкүн. Экинчи мисалы, пайгамбарлар аманатка кыянат кылган эмес. Үчүнчүсү, пайгамбарлар акылдуу адамдар болгон. Төртүнчүсү, пайгамбарлар Алладан келген бүт өкүмдөрдү жеткизген. Эч бир нерсесин кымтып, камтып, жашырып койгон эмес. Ошондуктан мисалы үчүн пайгамбарлар өтө ушундай зирек, акылы курч адамдар болгон экен. Алар акылдуу менен сүйлөшкөндө акылдуулар баа бере тургандай,
куу арамзалар менен сүйлөшкөнгө аларга алданбай тургандай, тетиринче аларды да канааттандырып, аларды да таң калтыра турган бир жоопторду айдан асманданбы, жерденби, айдан бүгүндөнбү алып жооп бере тургандай өтө акылы курч адамдар болгон экен да. Анткени пайгамбарлар элдин арасынан чыкканда, элдин арасында ар кандай катмардагы адамдар бар. Ошолордун бардыгын сүйлөгөндө сөзү менен ыраазы боло турган, алардын акыл эсине аң-таң бере тургандай деңгээлдеги касиеттүү адамдар болуш керек. Анан жөн эле катардагы эле бирөөнү пайгамбар экен деп ишенип алса, анда ал адамдын пайгамбар туурасында ишеними дурус эмес болуп эсептелет. Ошол сыяктуу өзгөчө мына калпайтуу маселеси, же болбосо мындай хитрыйлык кылуу, айлакөрлүк кылуу, арамзалык кылуу, мындай сыпаттар пайгамбарларга арам. Адам баласы кээде айлакөрлүк кылат, кээде арамзалык кылат, кээде ичи тардык кылат. Пайгамбарда андай нерсе болушу мүмкүн эмес. Ошондуктан пайгамбарлар туурасында биздин ишеним ошондой болуш керек. Дагы бир маселе, мисалы оору. Мисалы үчүн оору маселесине келгенде, же болбосо пайгамбарлардын кээ бир иштерди аткарууда, Аллахтын өкүмүн аткарууда алар эч качан өз билемдик кылган эмес, дайыма Алланын өкүмүнөн кылчалык чыккан эмес деп, ушул сыяктуу ишенимдерде бекем болуш керек. Анан пайгамбарды таанууга келгенде, ушул пайгамбарды тааный турган сыпаттарда пайгамбарды тааныбай, же араб экенин билбей, кыргыз деп ишенип жүрсө, же болбосо пайгамбарды жөн эле бир коңшусундай эле көрө турган болчу болсо, жок, пайгамбар жөнөкөй эле адам. Бирок пайгамбарга тил тийгиздиң дегиче өзүң тозокту важип кылып алдың. Ошондуктан пайгамбарга тамашалашыш керек. Алла Таала Куранда ла тарфау асватакум фаука саутин наби. Добушуңарды пайгамбардын үнүнөн жогору көтөрбөгүлө деген. Пайгамбарга жогору добуш көтөрүп сүйлөөдө арам болгон. Пайгамбарга адип менен кайрылыш керек болгон. Пайгамбарга көкүрөгүндө кылчалык, мисалы үчүн кээде ушундай да, кээ бир адамдарды сен ичиңде жек көрөсүң. Бирок сыртыңда калп эле жалпаңдап, кошамат кылып, сыйлаган киши болуп тура калып орун бере бересиң. Бирок ичиңде ушунчалык жек көрүп турасың, ошо жонуна бычак сайгандан артка тартпагандай деңгээлде кээ бир адамдарда кырдаалдар болот. Пайгамбарга адам тышында да, ичинде да урматы жогорку деңгээлде болуш керек. Эгерде кимде-ким пайгамбар туурасында эл арасына келгенде, мисалда, ой мен мусулманбыз, биз деле Мухаммед пайгамбарды сүйөбүз деп койду. Анан бир-эки адам болуп жалгыз калганда, бул арабтан, кыргызстан, алда булда деп пайгамбардын бир аброюна, пайгамбардын пайгамбарлык намысына доо кете турган сөздү айта турган болсо, анда ыймандан ажырайт, сразу капырлыкка чыгып кетет. Ошондуктан дин маселесинде, акыйда маселесинде мына Куран, пайгамбар, дин. Ошон үчүн имам Насафи рахматулла алейхи айтканда, ал-истихзау аля шариати куфрун деген. Имам Насафи, Акаид Насафинин матында тексти ушинтип келет. Ал-истихзау аля шариати куфрун. Шариятты шылдыңдоо капырлык дейт. Демек, Куранды шылдыңдаса дагы, хадисти шылдыңдаса дагы, динди шылдыңдаса дагы, же пайгамбарды шылдыңдаса дагы, анан бир алым китебинде жазыптыр да, кимде-ким мазхабты шылдыңдаса дагы деген. Мазхаб эмне? Динде. А пайгамбар тиерде имам Насафи айтып атат, шариятты шылдыңдоо бул капырлык деди. Азыр кээ бирлер ушундай да, мисалы үчүн, мазхаб жок, анан мазхаб не болуп калыптыр, ал болуптур, бул болуптур деп мазхабты шылдыңдайт да. Ошол алым айтат да, мазхабты шылдыңдаса да кафир болот дейт. Неге деген имам Насафи айтып атпайбы дейт. Анткени мазхаб деген бул динби? Мазхаб деген бул шариятпы? А бул жерде шариятты шылдыңдаса динден чыгат деп атпайбы дейт да. Ошондуктан мен бул жерде сабакта мына жакшы болду. Бул жерде максат бирөөнү капырга чыгаруу эмес. Бул жерде максат ушундай нерселерди үйрөнүп, бедият болойлу. Ыйманыбызды Алла берген эң кымбат нерсе бул ыйман. Дүнүйө, байлык, жада калса дин соолуктан да кымбат нерсе бул ыйман болот. Мусулман үчүн эң биринчи байлык бул ыйман. Анан кийин дин соолук. А демек ошол ыйманды жакшы сактап калыш үчүн биз ушуларды билишибиз керек да. Абдан сонун. Анан биздин убакыт дагы соңуна жакындап келатат. Туура ишеним акыретте адамды кантип куткарат? Бул жашоодо туура ишеним менен жашап, туура ишеним менен өтүү
эң негизги мусулмандын эң негизги пайдасы. Эгерде кимде ким бул дүйнөгө келип туура ишеним менен жашап, туура ишеним менен өтсө, анда ал адам эң бактылуу адам. Ошондуктан биз дайыма Кудайдан тилешибиз керек, Кудайдан коркушубуз керек, үмүт кылышыбыз керек. Кээде үмүт деген маселе бар да. Үмүткө келгенде кээ бирлер ушундай да. Күнөөнү жасай берет. Эми Кудай кечирет да деп коюп күнөөнү кыла берет экенбиз да. Адам ушундай экенбиз. Пендечилик да деп. Пендечилик, Кудай кечирет. Кудайдан үмүтүбүз бар да, бирокчу. Үмүтүң бар. Бирок күнөөнү да жасагың келет да, күнөөнү да кыласың. Кудайдан үмүтүң бар да. Кыйбайсың, күнөөнү да кыйбайсың. Аны таштабаш керек болуп атат. Бирок үмүт деген эмне десе, шариатта айткан да, ошо Акайдын Асафиде айткан. Ыйман үмүт менен коркуунун арасында болот. Аллахым мени тозокко салып коюп болсо экен деп коркуш керек дейт. Канчалык мыкты амал кылбасаң да коркуш керек Кудайдан. Канчалык кыйын киши болуп кетсең да, Азерет Умарлар корккон, Абубакырлар корккон. Экинчиси үмүт. Кудайым мени бейишке киргизер, күнөөмдү кечирер деген үмүт болуш керек дейт. Бирок бул үмүт эгерде күнөөнү улантуу менен коштолсо, бул үмүт болуп эсептелбейт дейт. Бул алдануу дейт. Бул шайтан сени алдап атат. Чыныгы үмүт эмне менен болот десе, чыныгы үмүт күнөөдөн тыйыласың дейт. Анан Кудайдан эй Аллахым, күнөөмдү кечир деп үмүт кыласың дейт. Чыныгы шариаттагы үмүт ошол дейт. Ошондуктан анан жөн эле күнөөнү кылып койган Кудайым кечирсин деген үмүт бул алдануу. Муну гафлат деп айткан да. Лахи калбун, пайгамбар хадисте айткан, инна Аллаха ла янзуру иля калбин гафилин лахин. Алла Таала лахи жана гафил жүрөккө назар салбайт деди. Лахи деген бул дүйнөнүн жыргалына мас болуп, бул дүйнөдө оюн зоокко кирип кеткен адам, акыретти унутуп койгон. Күнүгө аш, күнүгө той, күнүгө майрам сайрандап жүрөт. Акырет менен иши жок. Кудай дин менен иши жок адам. Экинчиси гафил. Гафил дегенде Кудайды үч уктаса түшүнө кирбеген адам. Жана антип күнөөнү жасап коюп, Кудай менин күнөөмдү кечирет деген адам, ал гафил адам. Ал акыретин унутуп койгону. Ал токтолсун, тыйылсын дейт экен да. Ошондуктан иншалла Кудайым ыйманды бекем кылсын. Мун үчүн дуа кылыш керек. Кудайдан коркуп дуа кылыш керек. Мына 5 убакыт намазда дуа кылып атпайлыбы? Мусулман адам катары дайыма эй Аллахым, ошо өмүрүмдүн акырын жакшы өлүм кыла көр. Жакшы өлүм бере көр. Бизде кыргызда жакшы сөз бар. Ыйманы саламат болсун. Имам Азам рахматуллахи алейхи акыйда маселесинде айтат да. Адамдын ыйманын шайтан өлөр кезде тартып алат дейт экен да. Өлөр кезде адамдын ыйманын шайтан келип туруп тартып алат деген Имам Азам айткан да. Шайтанга Алла Таала ыймандын келип туруп пенденин ыйманын жулуп алып кете турган күч берген эмес деген. Пенде өзү ошо өлүм астында ятканда ар кандай кыйынчылыктан улам ыйманын өзү таштап коет, анан шайтан жула тартып кетет деген. Ошон үчүн биз ошол кандай кыйын болгон кезде дагы ыйманды бербей тургандай деңгээлде ыйманыбызды өзүбүзгө сиңиришибиз керек да. Бул мусулмандын мойнундагы милдет. Анткени биздин жашообуздан негизги маани маңыз ыймандуу жашап өтүү. Ыйманды бекем кармап калуу. Ошон үчүн кыргыздын сонун дуасы ыйманы саламат болсун дегендин мааниси ошол ыйманын шайтанга тарттырып жүрбесин, ыйманы жолдош болсун, ыйманы менен Аллага чогуу барсын деген бул тилек, бул сонун тилек. Анткени ыйманы жолдош болгон адам ал дүнүйө акыретте эң бактылуу адам. Анан ыйманы жолдош болбой өлөргө бир каш калганда тагдыр бозуп кетип тозокко өтүп кетсе, анда ал адамдын жашоосу жөн эле жокко кетти. Ошондуктан Кудайым баарыбызга туура ишеним берсин, туура ыйман берсин. Аллахты, динди, пайгамбарды сүйүүгө Кудайым баарыбызга тауфик берсин иншалла. Алла разы болсун. Саз чынында бүгүн ишеним жаатында абдан бир чоң барактын бетин ачып, биздин элибизге дагы, биздин көрөрмандарга дагы абдан бир маанилүү, таасирдүү маалымат болду. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Амин. Алла разы болсун. Орозоңузду кабыл кылсын. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын куттуу студиясында берекелүү Рамазан айында мынакей сиздер менен ушул ишеним, акыйда жаатында сөз кылдык. Кудай Таалам кармаган орозоңуздарды кабыл кылсын. Бүгүн биздин студиябыздын коногу Кыргызстан мусулмандарынын алымдар кеңешинин мүчөсү устазыбыз Кенжетай Ажы Курманкожоев болду. Ыраазычылык билдиребиз. Ал эми сиздер менен кийинки эфирде көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Эфирдин жүрүшүн мен Максат Атабаев алып бардым.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا